Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүздө Министрдин Кызынын махабаты тасмасынын каармандары азыр кайда? Эгерде бул берүүбүз сиздер үчүн кызык болгон болсо, видеону акырына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырсаңыздар болот. Кызың барбы, Жора? Жок. Өбүшүп көрдүң беле? Жок. Кызына, жүрөктү жайына койгу. Кыстырма кылып коеюн, кап этпесиңер. Наргизага түшүнүктүү болуш үчүн орусча эле сүйлөйүн. Жорабек, Мадина, будьте счастливее. Завтра все вместе поедем на твой айыл, в той, который там я буду күйөөжодошам. После ваш зад я буду Наргизу взять, а потом Нурбек после мой зад будет. Кана эмесе келгиле. Ушул чогулганыбыз үчүн, жакшылык үчүн ичели. Министрдин кызынын махабаты үчүн ичели. Келгиле. Бактылуу болгула. Мени сүйгөнүңдү мурдараак сезсем. Сиз үчүн оңой каналга жазылуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Оюнда ар дайым Кыргызстан атыңды дантайым. 2006-2007 жылдары экранга чыгып студенттик күндөр, сүйүү, достук, айтор жашоону ар тараптан чагылдырып берген Министрдин Кызынын махабаты тасмасын баарыбыз эле көрсөк керек. Учурунда популярдуу болгон бул тасма аркылуу кино дүйнөсүнө кадам таштаган каармандар азыркы тапта кайда, эмне менен алек? Аскат Эрбаев, актер, кинодогу аты Жоробек. Тасманын уландысын тарталы деп жатабыз. Министрдин Кызынын махабаты элге аябай жакшы алынган, тартылганыма ыраазымын. Ал тасма аркылуу мени калың журт тааныды. Өлкөнүн кайсы жерине барбайын жылуу кабыл алышат. Досторду күттүм, жакшы адамдар менен тааныштым, искусствого болгон көз карашым өзгөрдү дегендей. Андан кийин деле чыгармачыл чөйрөдө жүрдүм. Актердук чеберчилик боюнча билим алып, дипломдук иш үчүн кайра жаралуу деген толук метраждуу тасма тарттым. Ыр жаздырдым. Актердук менен бирге ырчылыкты алып кетсем дейм. Учурда Нурбек экөөбүз Министрдин Кызынын махабаты 12 жылдан кийин деген аталыш менен тасманын уландысын тарталы деп даярданып, кастингдерди өткөрүп жатабыз. Асель Чоткараева, актриса. Кинодогу аты Мадина. Актрисалыкка караганда кадр сыртында иштеген Жакты. Министрдин Кызынын махабаты мен үчүн алгачкы абдан ийгиликтүү, көп жакшы нерселерге жол ачкан кино болду. Анын артынан биз катышкан каармандар азыркыга чейин элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп отурабыз. Ал кезде популярдуулук башкача болгон. Бир жолу Ош базарына барсам, эл мени тегеректеп эле калышты. Аябай жүдөп, иринжигем. Азыр Инстаграм бар, баары жеткиликтүү. Элде андагыдай кызыгуу жок. Учурда үй бүлөм, Туңгуч театрынын иштери, режиссердук менен алекмен. Экинчи билимим болгон режиссердук окуумду бүтүп, дипломумду алдым. Периште деген кыска метраждуу тасма тартканбыз. Ийгиликтүү болуп, Лондондогу кинофестивалда баш байгени алды. Андан тышкары Бангладеш, Молдовада фестивалдарга катышты. Актрисалык карьераны улантып кетүүгө умтулган жокмун. Кадр сыртында иштеген мага көбүрөөк ыңгайлуу экен. Өзүмдү режиссер болуп кеттим деп айтуудан алысман, бирок ушул жолдо баратам. Дөөлөтбек Тентиев, актер. Кинодогу аты Буркан. Паспортуңдагы атыңды Буркан деп өзгөртүп албайсыңбы дешет. Мен өзүм Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүтүргөм. Студент кезде Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын жатаканасында жашачумун. Ошол жактан Жан тобунун студенттик күндөр деген ырынын клибине тартылып калдым. Ошондон кийин Рустам Аташев сенде актердук чеберчилик бар экен, биз менен иштешпейсиңби деп өзүнүн курамына чакырып алды. Ошентип Министрдин Кызынын махабатынын 3 бөлүгүнө тартылдым. Тасмадан кийин мени баары Буркан деп таанып калышты. Кээде паспортуңдагы атыңды өзгөртүп эле албайсыңбы деп калышат. Андан соң эркектер тасмасына тартылдым. Шартка байланыштуу чыгармачылыктан алыстап кеткен элем. Кайрадан тасмага кайтуу алдында турам. Нурбек Юлдашев, актер, вайнер. Кинодогу аты Нурбек. Тасма мени элге таанытты.
Мен бул киного биринчи курсумда тартылгам. Кесибим актер болгондуктан алгачкы практикалардын бири болду. Элге таанытты. Ошондо кастингге чакырып, тасмага тарткан үчүн режиссер Рустам Аташевга ыраазычылык билдирем. Окуумду бүткөн соң 2 жыл Москвага барып иштеп келдим. Андан кийин кыскача тамашаларды тартып, телеканалдарда иштеп жүрдүм. Учурда YouTube'га скетчтерди тартуу менен алекмен. Эң негизги жумушум элге күлкү тартуулоо. Роза Изимбаева, актриса, кинодогу аты Зина. Чыгармачылыгымда тыныгуу болуп жатат. Министрдин Кызынын махабаты тасмасына тартылганда 20 жашта элем. Азыркыга чейин эле менден Жора кайда деп сурай бергендер бар. Чынында ал киного тартылганыма аябай өкүнөм. Кийин актёрдук чеберчилик боюнча билим алдым. Андан бери бир топ тасмаларда роль жараттым. Азыркы учурда Түркиядамын. Чыгармачылыгымда тыныгуу болуп жатат. Буйруса, жакында барам. Жаңылыктар болуп калышы мүмкүн. Зина, жүрөктү жайына койгум. Эмне? Эрмекти таштадым. Рустам Аташев, тасманын режиссеру. Тасманын уландысын тартканга моралдык укуктары жок. Министрдин Кызынын махабаты 2005-жылы тарткан алгачкы көркөм тасмам. Андан бери 12 жылда 10дон ашык көркөм тасма тарттым. 2 жылдан бери саясий экономикалык долбоорлор менен иштеп жатам. Кудай буйруса, жакында кино майданына кайрадан киргени турам. Бир канча сценарийлер кезекте турат. Алардын арасында көпчүлүктүн суроолору боюнча тартыла турган Министрдин Кызынын махабаты 4 дагы бар. Министрдин Кызынын махабаты тасмасында актёрлордун 99%-ын элдин арасынан тандагам. Мен үчүн эң чоң түйшүк актер эмес, адамдарды актер кылып алып чыгуу болгон. Ошол менин мектебимден чыккандардын көбү бүгүнкү күндө кинолорго тартылып, айрымдары режиссер болуп, өз алдынча кино тартып жатышат. Арасында ыраазы болгондор да бар, нааразы болгондору да бар. Бирок мен алардын баарын өз окуучумдай көрүп, ар бирине чыгармачылык ийгилик гана каалап келем. Нурбек менен Аскат менин окуучуларым. Биринчи кино майданына өзүм алып чыккам. Экөө тең таланттуу, жакшы жигиттер. Бирок Министрдин Кызынын махабаты тасмасын менден уруксат албай, улантып тартабыз деп жүрүшкөнүн уктум. Бул акылга сыйбаган кыска ойлуулук. Тартканга моралдык укуктары да жок. Тасманын биринчи, экинчи бөлүгү жазуучу Бекмырза Рахман уулунун чыгармасынын негизинде тартылган. Ошентсе да 30% өзгөртүлүп, өзүмдүн идеяларым кошулуп көркөмдөлгөн. Ал эми 2007-жылы тартылган 3 бөлүгүнүн сценарийи мага таандык. Бул азаматтар 2007-жылдан бери эсептеп, менин киномду улантып тартканы жатышыптыр. Бул менин автордук укугумду одоно бузуу болуп эсептелет. Өзүм тасманын 4 бөлүгүн тарткан жатам. Ошол тасмага келип тартылышса туура болмок. Эгер кино тартып такшалган, менден күчтүү режиссер болсо бир жөн. Бул кинонун көрүүчүлөрүнүн эсинде жакшы бойдон калышын каалайм. Мейли, Аскат менен Нурбек мени устаты катары эсептешпесин. Бирок асмандан түшкөн жылдыз болушса да, бир ооз уруксат сурап койса, адамгерчилик болмок. Маалымат каражаттарында биз Бекмырза Рахман уулунун баласынан уруксат алдык. Рустам Аташевдон уруксат алыштын кереги жок деп айтып жүрүшөт. Андай болсо, Министрдин Кызынын махабаты повестин улантып китеп жазышсын, же кайра башынан кино кылып тартышсын. Ал эми популярдуу кино кылып койгон бирөөнүн эмгегин пайдаланган туура эмес. Жогорудагы берүүбүз Супер KYRGYZ сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться, жананын жанындагы коңгуроочуну басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Вкусно, да? 5 бармакты я готовлю. Салаты он готовлю. 5 бармак, кушайте 5 бармак. Келе кыздар, тамактын алдынан деп. Тамактын алдынан. Тамактын алдынан бы? Мен деле кыстырмагын коеюн, кап этпесиңер. Наргизага түшүнүктүү болуш үчүн орусча эле сүйлөйүн. Жоробек, Мадина. Будьте счастливее. Завтра все вместе поедем на твой айыл, в той, который там я буду күйөөжодошам. После ваш зад я буду Наргизу взять, а потом Нурбек после мой зад будет. Кан эмесе келгиле. Ушул чогулганыбыз үчүн, жакшылык үчүн ичели. Министрдин Кызынын махабаты үчүн ичели. Келгиле. Бактылуу болгула.
Мени сүйгөнүңдү мурдараак сезсем, балким баары башкача болот. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы Элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.